إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Имам Бухари және имам Муслим риwayat кылган хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай деп айтат: Саласун ла юкаллимухумуллаху яумал қиямати ва ла юзаккихим ва ла яндуру илейхим ва лахум азабун алим. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, қиямат күні Аллах субхана тағала үш түрлі адамға сүйлөбөйт, жана аларга назар салбайт, жана аларды күнөөлөрүнөн тазалабайт, жана алар үчүн жанчадагы азап бар дейт. Үч түрлі адам деп. Мына эң биринчиси ошо үч түрлүү адамга Аллах субхана тағала сүйлөбөйт. Сүйлөбөйт дегендин мааниси алымдар айткандай, Аллах субхана тағаланын адамдарга сүйлөөсү эки түрдүү да. Биринчиси ошо ыраазы болуп урматтап сүйлөө, бул адамдар үчүн сый урмат болуп саналат. Экинчиси Аллах субхана тағаланын каары келип, ачуусу келип сүйлөө. Бул демек адам баласы азапка кабылат деген маани. Бул жерде ошо Аллах субхана тағала сүйлөбөгөн ушу үч түрлүү адам, ошо Алла тағаланын наразы кылган, Алла тағала жакпаган иш кылган үчүн Аллах субхана тағала урмат сөзү менен аларга кайрылып сүйлөбөйт. Экинчиси вала яндуру илейхим. Саласун ла юкаллимухумуллаху вала яндуру илейхим. Жана аларга назарын салбайт. Аллах субхана тағала назарын салып, аларга мээрим төгүп, карап, назарын салуу. Бирок үч түрлүү адамдар мына ушундай назардан кур калышат. Үчүнчүсү вала юзаккихим. Аллах субхана тағала кыямат күнү адамдардын күнөөсүн кечирип, күнөөлөрүнөн тазалайт. Мына алардын күнөөлөрүн кечирип, күнөөлөрүн тазалабайт. Төртүнчүсү валахум азабун алим. Ошондой адамдарга жанчтагы азап болот. Аллах субхана тағала ыраазы болуп аларга сүйлөбөсө, аларга назар салбаса, аларды тазалап күнөөсүн кечирбесе, натыйжасы эмне болот? Аллах субхана тағала аларды катуу азап менен азаптайт. Бул кайсы адамдар? Пайгамбар саллаллаху айтып атат: Рожулун дейт аля фадли маин бил фулати ямнаху мин ибн сабил. Бир адам анда ашыкча суу бар болчу дейт. Ашыкча суусу бар. Анан ошо бир жолоочу мусафир муктаж адам суу сурап келген болсо, ошого бербей тыйып койгон адам дейт. Талаа түстө. Кээ бир риwayatта жолдо дегенде. Бул кайсы суу жөнүндө айтылып атат? Бул жерде мисалы адамдар шериктеш боло турган талаа түстөгү суулар болот. Мейли жаанын суусу, же дарыянын суусу, же булактын суусу, же кудуктун суусу. Анан кээ бир адамдар ушул сууларга ээлик кылам деп зулумдук менен кээ бир адамдарга суу бербей тосуп кыйнап коюшат. Айрыкча адам баласы бая муктаж болуп турган убакта. Керек болсо адам баласынын өзүнүн казып алган кудугу, өзү чыгарып алган суусу болуп, анан бир муктаж адам келип, жолоочу болобу же башка адам ошол сууга муктаж болуп сурап келсе, ошону бербей койгон бул өзү арам да. Эми элестетип көрүңүздөр, жалпы элге тиешелүү болгон, бардык адамдарга тиешелүү болгон талаа түстөгү сууну бир жолоочу адам, мусафир адам муктаж болуп ошого сууга жетейин десе, бирөө ошого жолотпой, ээлик кылып тосуп койду. Же күчкө салып, же башка себептер менен. Мына биринчи түрлүү адам ошол болот. Буга да азыр кенен токтолобуз. Экинчиси дейт, экинчи адам рожулан бадал асри бисилатин фахалафа лаху биллахи ла ахадаха биказа ва каза фасаддакаху ва хуа ала гайри залик дейт. Бир адам дейт, бир адамга бир нерсени сатайын деп жатат, бир товарын. Асыр убактысынан кийин. Анан ошол адамга, сатып алып аткан адамга сатуучу адам жалгандан Алла Тааланын аты менен касам ичип атат. Мен могул товарды ушунча калгам деп тиги жалган айтып атат. Тиги сатып алайын деп аткан адам ошого ишенип сатып алып атат. Же болбосо ишенип атат ага. Албаса да. Бирок пайгамбар айтканда ва хуа ала гайри залик. Ал сатуучу адамдын айтканы жалган эле андай меселе деп атат. Мындайча айтканда, өзүнүн товарын өткөрөйүн деп, соодасын жүргүзөйүн деп келген кардарга жалган айтып, мына ушуга сатып алдым элем, демек мен мынча эле кошуп атам, же болбосо сен мынча эле кошуп бер деп, ага жалган жол менен саткан адам да, соода кылган адам. Бул экинчи түрдүү адам. Үчүнчү ворожун дейт, бая имаман ла юбайуху илля ли дунья, фа ин а'таху минха вафа ва ин лам ю'тихи минха лам яфи. Үчүнчүсү ушундай бир адам дейт,
өзүнүн имамын, башчысын, эл башчыны, биздин тил менен айтканда президентти шайлайт дейт. Ага убадасын берет. Шариятта эл башчыны шайлоону байа деп коет да. Байа. Кыргызчалап айтканда баят деп койсок болот. Ошол эл башчысына келип аткан адамды шайлап атат. Бирок шайлаганда кандай максатта шайлап атат? Дүйнө үчүн шайлап атат да. Көрүңүздөр, дүйнө үчүн шайлап атат. Ошол дүйнөдөн дейт, ошол эл башчы болгон адам ошол адамга берсе ыраазы болуп, убадасына туруп, ага баш ийип, иштерин аткарып коет дейт. Эгерде дүйнөдөн бербей койсо, анда баш ийбей, баягы мойнуна жүктөлгөн нерселерди аткарбайт дейт да. Мына ушундай адам дейт. Көрүңүздөр, мына ушу 3 түрлүү адамды Аллах субхана таала кыямат күнүндө жана хадистин башында келген нерселер менен жазалайт. Аллах тааланын мээриминен, назарынан калышат. Аллах тааланын кечиримине ээ болушпайт. Жана алар үчүн жанчыдагыс азап бар. Аллах субхана таала ушундай адамдардын катарында кылуудан баардык мусулмандарды сактасын. Мына биринчиден баштап кенен токтолуп айтып кетели. Баарыбызга белгилүү болгондой, эми адам болуп жашагандан кийин элдер шериктеш болуп чогуу пайдаланган суунун түрлөрү көп. Мисалы, айыл ичин карап көргөн болсок, же булак болот, же арыктан аккан суу болот, же баягы кудуктан, же колонкадан чыккан суу да. Анан ошону бирөө ар кандай шултоо менен өзүмө жетпей атат деп жалган айтып, же болбосо элдер суу алып атып тажатты деп, мисалы, кээ бирөөсүнүн үйүнүн жанында болуп калышы ыктымал да суучу. Анан келип кайра келип атып мени тажатышты, мындай кылышты, тигиндей кылышты деп ар кандай шултоо менен ашыкча болгон сууну, өзүнөн ашкан сууну башкаларга бербей тоскоолдук кылса, мына адам ошондон азапка калат да. Бул өтө чоң күнөөлөрдүн бири дегенди билдирет да. Мына мындай көрүштү көп адамдар кылат. Айрыкча айыл жергесинде мал баккан, сууну ташып ичкен адамдар кылып коюшу ыктымал да. Малын бирөө айдап келип сугарып алайын десе, аны тосуп тоскоолдук кылып, кыянат кылып, же болбосо айыл жергесинде билесиздер, мисалы 4-5 үй бир арыкка шериктеш болот да. Мисалы, суунун башында турган адам болот, анан бирөө мисалы сугарыш үчүн суу 3-4 үйдү аралап келет. Болгону ошо арык эле өткөн болот. Анан ошону кээ бир адамдар менин короомон арыкты алып өтпө деп тосот да. Тиге суу жеткирбей. Болбосо ага зыян деле келбейт. Өзү деле сугарган ашыкча. Мына ошондой адамдар да ушул хадисте айтылган жанагы 3 жаман адамдын катарына келет да. Мына ошого окшогон булак болобу, кайсы болобу, кандай суунун түрү болбосун тыйып, акысыз бирөөгө зулумдук кылган адамдар да ошонун катарына кирет. Айрыкча адам баласы аябай муктаж болуп атканда, ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи ва айтпайбы, талаада деп атат да. Фулат деген тала жолдук адам. Балким ал өзү суу сатышы ыктымал, же минип жүргөн аты, же төөсү, же жалпы эле багып алган малы муктаж болушу ыктымал. Анан ошо суудан алайын десе, ал тиги тыйып коет да. Бул арам болуп саналат. Эгер жана айтып атпадык, эгерде адамдын өзүнүн бир менчик суусу болсо дагы, ошону бир муктаж адам келип сурап келген болсо, аны тыйган өзү арам да. Эми элестетип көрүңүз, жалпы адамга тиешелүү болгон сууларды тыйып койгон кандай жаман. Бул демек адамдарга зулумдук кылуунун, сараңдык кылуу, өзүмчүлдүк болуп өзүнүн напсисине иштөөнүн арамдыгын ошо 3 түрлүү адамдын биринчисинен биз билип атабыз. Мындай кылыктардан, мындай жаман адаттан адам баласы алыс болуш керек. Экинчиси, мына соодагерлер жөнүндө айтылат. Соода сатык менен алек болгон соодагерлер, же болбосо соода сатык менен алек болбосо дагы бир нерсени сата турган адам жөнүндө айтылып атат. Бир адам дейт, мына өзүнүн товарын бирөөгө сатып атат. Асыр убактысынан кийин деп атат. Асыр убактысынан кийин деп эмне себептен асыр убактысын айтып атат? Анткени алымдар муну 2 мааниде тафсирлешет. Асыр убактысынын өзүнүн урматы болгондук үчүн ошентип атат. Анткени баягы шариятта ушундай, ушул асыр убактысында бир өзүнчө бир маани берилген деп. Ошондой деп айтышат. Же болбосо кээ бирөөсү ушул асыр убактысында адамдар көбүнчө ба соодаларын бүтүп, аяктап, анан эптеп товарымды сатып ийин, үйүнө кетейин деген убакыт болуп калат дейт да. Анан ошол убакытта жанталашып, жалган айтып сатып коюшу ыктымал дейт. Ошон үчүн айтылган дейт. Кээ бирөөсү алымдар жанагындай айтканда, бул асыр убактысынын өзүнүн мааниси бар. Шариятта артыкчылык берилген мааниси бар. Эмне себептен дегенде, анткени ошол асыр убагында билесиздер, баягы кечки маал пенделердин көзөмөл болуп пенделерди карай турган периштелер ошо асыр убактысында алмашат. Эртең менен таң аткан убакытта, фажыр, анан кечки асыр убакытта. Ошондуктан асыр убактысынын баягы
артыкчылыгы ушунда деп кээ бир адамдар айткан да. Анан ошого карабастан ушундай бир артыкчылыгы бар бир убакыт келгенде ошол убакытта жалган айтып атат да жанагы адамчы. Айрыкча жанагынтип периштелер бир алмашып адамдардын ушу эртеден кечке чейинки амалдарын асманга көтөрүп барып аткан убакытта жалган айтып калып атат да. Ошон үчүн ошол адамдын баягы күнөөсү чоң болот. Анан өзүнүн товарын өткөрүш үчүн жалган айтып атат. Мен могу товарды мына момчага алгам, ушунча акчага алгам деп алдап атат. Анан берки кардар болсо ошого ишенип калып атат. Ишенгенден кийин сатып алышы ыктымал да. Бирок жанагы айткан адамдын айтып аткан сөзү жалган эле, андай эмес эле деп пайгамбар айтып атат. Эми бул жерде дагы мына соода сатыкта, мамиледе чынчыл болуунун, адилеттүү болуунун зарылдыгы айтылып атат. Эгерде ким жалганчы болгон болсо, товарын алдап өткөргөн болсо, албетте Аллах субхана таала ал адамдын соодасынын жана байлыгынын берекесин кетирет бул дүйнөдө. Өзү ал сезбесе дагы. Жана ошого кыямат күнү жанагындай азап болот. Ошондуктан бир арзыбаган дүйнө үчүн алдап бирөө жалган айтып саткан болбойт. Көп адамдарга шайтан, бардык эле адамдарга шайтан келет, айрыкча ушу соода убагында. Мына сен товарыңдын момундай кемчилиги бар. Ошону азыр жашырбасаң, мындай деп айтпасаң, элдер албай коет, же болбосо аябай арзан сурайт, мындай кылат деп шайтан адамды коркутуп башкача кылып көрсөтүп коет да ошол моментте. Ошондуктан көп адамдар ошондой акыбалга туш болуп алданып калышы ыктымал. Дайыма Аллах субхана таала жардам сурап, ушул нерсеге шайтандын жетегине кирбей, баш ийбей, соодада чынчыл болуш керек. Мейли бир адамдын бир сатып аткан малы болобу же товары болобу бир кемчиликтүү болуп калсын, бирок ошол убакытта кемчилигин чындап баяндап берген болсо, балким өзү каалаган багада эле сатат. Уккан киши ыраазы болуп деле алат. Балким кичине арзаныраак сатса дагы, бирок ошол эки тапкан акчасына Аллах субхана береке берет. Жана Алла тааланын алдында жүзү жарык болот. Эгерде ким жалган айткан болсо, жана могу эки хадисте айтылган чоң азапка туш болуп калат. Эми акылдуу адам, акыретин ойлогон адам бул арзыбаган дүйнө үчүн кыяматтагы жыргалчылыкты алмаштырбайт да. Ошон үчүн ар бир адам дайым өзүнө эсеп кысап кылып ойлонуш керек. Аллах субхана таала баарыбызды сактасын. Андан кийин үчүнчү адам бул ошо өз башчысына, эл башчыга кол берип, убада берип, мен сени ошо башчы деп билемин, президент деп билемин, сага баш ийем, кызмат кылам деп ага убадасын берип туруп, бирок ошол нерсеси дүйнө үчүн болгон да. Мен ошонун аркасынан бийликке жетейин, мени сыйласын, урматтасын, байлык берсин, же жакшы жерлерге орнотсун, кызмат берсин деп ушундай жаман дүйнөнүн максат кылып гана ошондой кылып убадасын берген адам да. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат, ошо эл башчысы ага дүйнөдөн берсе ыраазы болуп калат, баш ийип иштерин аткарып калат. Эгерде дүйнөсүн кысып бербей койгон болсо, анда баягы убадасына турбай каршы чыгып ак кызматын аткарбайт да. Мына бул дагы эки жүздүү адамдарга окшогон адам да. Азыркы заманда мындай адамдар көп. Анткени мындай байкап көрсөңүздөр, мусулман башчыларга, эл башчыларга каршы чыккан адамдар ар түрдүү болот да. Бирок ошо мен байкашымча, кээ бир адамдар ошо мусулман башчыга каршы чыгып, азыркы убакта соц тармак аркылуу же башка жолдор менен жамандап, алардын бийлигин асылып, же алардан бийлик талашкандар, кээ бирөөсүнүн ниети жакшы. Мисалы, мен адилеттүүлүк үчүн күрөшөм, зулумдук үчүн күрөшөм, момундай жаман көрүнүштөр катталып атат, ушуну оңдошум керек деген жакшы ниети бар. Бирок ошонун оңдогон жолун билбейт да. Мисалы, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кантип оңдогон, же болсо кантип оңдошту, кантип бизге жеткирген, Куран сүннөттө кандай келген, биз мусулман башчылар эгерде кокустан ката кетирип калган болсо, аларга кандай мамиле кылышыбыз керек, ахлу суннанын алымдары, жалпы ислам алымдары кандай мамиле кылган, ахлу суннанын алымдары деп баягы көңүл бурбайт да. Ката болдубу же болсо ката деп эсептеп алат, ката болбосо деле. Анан ошо менен каршы чыга берет. Ошондуп жаңылган адамдар бар. Кээ бир адамдар бар, каршы чыккан адамдар бар, текеберликтен. Ушул президент болобу, же менден ушул кыйын болуп кетти, мен деле ошого татыктымын, текеберлик менен каршы чыккандар бар. Бийлигин талашат да, теке, мен деле ошого жарактуумун, ушул эле башчы боло бере деп. Кээ бирөөсү бар, бул хадисте келгендей, дүйнө үчүн да. Аны башчы деп ээрчип, баш ийип жүрө берем, мага ошо дүйнө берип, же бийлик берсе эле, мактап жактай берем, айтканын кыла берем. Анан качан гана бир жерден
дүйнөсүн кысып койгон болсо, же бийлик бербей, же кызмат бербей койгон болсо, болду, анда теңирден тескери артка кетип, каршы чыгып, жамандап, ушактап, өзүнүн ички дүйнөкор сыпатын көрсөтүп, жаман мамилеге өтүп алат да. Ушундай адамдарга мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул хадисте ушундай жаза бар деп айтып атат. Аллах субхана таала мусулмандарды сактасын. Ошондуктан чыныгы мусулман адам эл башчыга мамиле кылганда, эл башчысына шайлаганда, ал ушул Аллах субхана таала буйруган үчүн, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүндө келген үчүн, ошо эл башчыларына баш ийгиле дегендиги үчүн мен баш ийем деп чын жүрөгү менен баш ийиш керек. Ал мага дүйнө берсин деп дүйнөнү максат кылбастан. Дүйнөнү бербесе дагы, бермек түгүл керек болсо дүйнөсүн тартып алса дагы зулумдук менен. Ал хадисте келгендей, эл башчыга мен шариатта ушундай келгендиги үчүн деп баш ийиш керек да. Мына ошондо чыныгы мусулман болот. Мына шариат ушуну Алла таала буйруду, Алланын элчиси буйруду деп баш ийиш керек. Мына ахлу суннанын акыйдасы ушул нерсеге үндөйт, ушул нерсеге тарбиялайт. Чыныгы мусулман адам эл башчыга ушул эл башчы келип адилеттүү болуп, элдерге туура өкүм жүргүзсүн. Аллах тааланын өкүмүн жеткизсин, тынчтык болсун, уруш талаш болбосун, мусулман элдери ынтымактуу болсун, мамлекет өнүксүн, мамлекет экономикасы өнүксүн, мамлекеттин ичинде алып тономой, каракчылык дегеле баардык кылмыштардын түрү азайсын. Ушул башчы аркылуу Аллах субхана таала бир тынчтыкты орнотсун деген максатта шайлайт да. Ошого үндөйт. Ошондуктан ушундай ниеттүү адам болгондон кийин ал эл башчы келип кокус бир кандайдыр бир ката кылып койгон болсо, ошо катасын элге, журтка зыян келбегедей кылып оңдогонго аракет кылат. Аркасына сүйлөбөй, алдына барып жакшы сөздөр менен айтып, кеңешин берип, намазында же башка убакытта Аллах таалага кайрылып, тилек тилеп, ушул башчыга ынсап бер, туура жолду көрсөт, жакшы кеңешчилер насип кыл, элге, журтка мээримдүү падыша болсун, адилеттүү падыша болсун деп дуа кылат. Мына ошол чыныгы мусулмандын сыпаты. Анан дүйнөгө жетпей калса эле, бийликке жетпей калса, кызматка жетпей калса эле жамандап, ушактап, анын кемчиликтерин чукуп чыгып, соц тармактарга жайып, мына азыркы убакта мына блогер чалыш болгон жамандаган адамдар көбөйүп кетти. Тилдери менен буудай куруп, элдерге мына мен эл үчүн, жер үчүн күйүп атам, чындык үчүн менен ушинтип жанымды уруп, убактымды кетирип, мына айтып атам деп жалаң башчыларды жамандап жүргөндөр бар да. Ал эч качан пайда алып келбейт. Ал андай адамдар мусулмандардын ортосунда, элдин ортосуна бүлүк гана салат. Уруш талашты гана алып келет. Эгерде мусулман башчысы менен карапайым элдин алдында сый урмат кете турган болсо, туура эмес мамиле орноп, баш үйү жок болгон болсо, анда мамлекет да өнүкпөйт, элге, жерге тынчтык да орнобойт да. Башаламандык менен элдер жүрө берген болот. Күчү бары күчсүздү кордоп, алдым жутумдары күчтүүлөрү башкаларга зулумдук кылып, мындайча айтканда эл журтта тынччылык кетет да. Ошондуктан биздин шарият ошо маселени баса белгилеп, элдиге, журтка, мусулмандарга тынчтык орносун деп, мына ошо эл башчыга баш ийүүнүн зарылдыгын бекеринен айтып кеткен эмес. Буга чейин көптөгөн сабактарды өткөнбүз. Ким кененирээк түшүнөм деген болсо, сабактарды таап укса болот. Бүгүнкү хадисте келген сабактын кыскача баяндамасы ошол. Аллах субхана таала баарыбызды ушул хадисте келген 3 түрлүү адамдын катарына киргизбесин. Андан башка жаман сыпаттарды алып жүргөн адамдардын катарынан баарыбызды алыс кылсын. Анан дагы бир эскертүү, бул хадистеги 3 адам десе эле ушул 3 түрлүү адам эле ушул жазага туш болбойт. Мындан башка да ушул жазага туш болгондор бар, бирок ушул хадисте келген, ушул бир хадисте келген 3 адам жөнүндө айтып кеттик.